Кутмантаң жашоого машыгуучулар. Менин атым Максат Муктаров, эл аралык коучмун. Сиздер менен бул жашоого машыгуу рубрикасында дайыма жашоодогу сабактарды үйрөнүп, жашоодогу инсайттарды, лайфхактарды үйрөнүп, өнүгө баштайбыз буюрса. Жашооңузду 4 тармактуу өнүктүрүңүз. Биринчи тармагыңыз бул жеке өнүгүү, экинчиси үй бүлөлүк бакыт, үчүнчүсү карьераңыз же бизнес кылсаңыз бизнесиңиз, ал эми төртүнчүсү болсо коомдогу ордуңуз. Эми булар 4 тармакты ачыктап кетейин, түшүндүрө кетейин. Жеке өнүгүү деген адам баласынын өзүнү өнүктүрүүсү. Кандай? Руханий жактан, ден соолук жактан, парасаты, сүйлөгөн сөзү, кийим кечеси, элдер менен болгон мамилеси, буларды өнүктүрүү, буларга өзүнчө өнүгүү, машыгуу болот. Экинчиси үй бүлөлүк бакыт. Үй бүлө эмне, үй бүлөнү эмне үчүн курдук, үй бүлөдөгү адамдардын укуктары кандай, же бири-бириге мамилеси кандай болуш керек, эркек эмне кылыш керек, аял эмне кылыш керек дегенде, же эркек болсо аял болуп кетет, же аял болсо эркек болуп кетет. Ошол сыяктуу үй бүлөңүздү өнүктүрүү. Бул экинчи тармагыңыз болот. Үчүнчү тармагыңыз, эгер бир жерде жумушта иштесеңиз, ошол жумушта кантип көтөрүлөсүз? Кантип көбүрөөк акча табасыз? Сиз эмне кылганда ошол сиздин начальнигиз сизге көбүрөөк акча берет. Ошолор жөнүндө өнүгүү. Же бизнес кылсаңыз, бизнесиңизди кантип чоңойтосуз, кантип чоң объемго чыгасыз, кантип масштабка чыгасыз, же эл аралык бизнеске чыгасыз, ошол бизнестерди өнүгүү, ал жактан машыгабыз. Төртүнчүсү коомдогу ордун. Коомдогу ордун дегенде сиз коомдо кандай ордуңуз бар? Сиз кимге жардам берип атасыз? Кимге салым кошуп атасыз? Балким азыр ата-энеңизге жардам берип атышыңыз мүмкүн, же ата-энеңизге салым кошуп атышыңыз мүмкүн. Бир туугандарга, өзүңүздүн туугандарыңызга, же айылыңызга, жериңизге, же өлкөңүзгө, Кыргызстанга андан да чоңойсоңуз, анда дүйнөгө кантип салым кошуп атасыз, же кантип кошо аласыз? Ошол коомдогу ордуңуз болот. Ошол 4 тармакты бирдей алып кеткениңизде гана азыркы абалыңыздан жогорку абалга чыга аласыз. Мен муну канчалык изилдедим, текшердим, дүйнөнү кыдырдым, Германияда жашадым, Америкада жашадым, Россияда, Турцияда, азыркы убакта Кытай жергесинде жашайм. Бул жашоого машыгуу техникаларны кайсыл жакта болбосун көп нерселерди үйрөнүп, өзүм көп анализдерди кылып, анан жашоодо ушундай техникаларды үйрөнүп, сиздер менен бөлүшөм. Ушул жашоого машыгуу рубрикасында. Эми караңыздар, ушул техникалардын 4 тармактын ичинде 2 сырды айтып берейин сиздерге. Биринчи сыр, ушуну жакшы түшүнүңүздөр. Эмнеңиз болсо, разы болуңуз. Разычылык. Разы болсоңуз гана өнүгүп өсөт. Нааразы болсоңуз токтоп калат. Наалысаңыз эмне болот? Наалысаңыз жок болот. Мындай кетип калат. Бул жашоодогу көрүнбөгөн закон экен. Ошон үчүн мындан кийин өнүгөм деген адамдар болсо, сиз өнүгөм десеңиз, биринчи болгон нерсеңизге разы болуңуз. Бирок болгон нерсеңизди кантип билесиз? Анда баам деген бар. Мындан кийин баамчыл болуңуз, баамдаңыз. Баамдаган нерсеңизди түшүнүп, ошого сүйүнө аласыз. Адам бир нерсесине сүйүнсө, ал деген сөз шүгүр кылса, анда ошол нерсеси өнүгөт. 2 нерсе билип алыңыз, 4 тармакта. Биринчиси разы болуңуз, разычылык жөнүндө үйрөнүңүз. Экинчиси баамдаңыз. Баамчыл болуңуз, жашооңузду баамдаңыз. Айлана чөйрөңүз баамдаңыз. Ушул баамчылдык менен, разычылык менен жашооңуз азыркы абалдан уже өнүгө баштайт. Мен да аябай кубанычтамын сиздер менен болгонго. Мындан кийин ушул жашоого машыгуу рубрикасында дайыма сиздер менен болом. Анда эмесе рубрикада көрүшкөнчө жакшы турыңуздар.